Ар бир кесип ардактуу. Кесиптердин баары эле адам баласына кызмат кылуу үчүн жана муктаждыктын натыйжасында келип чыккан. Ошондой эле түйшүгү анын ден соолукка тийгизген таасири болот эмеспи? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дарыгерлер бул туурасында сиздерге маалымат беришмекчи. Тигүүчү кесибин аркалаган айымдарга бул тикмечилик ден соолукка кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Илгерики союз маалында тигүү фабрикаларында өздөрүнүн режимный күндөрү болот эле. Ал жерде определенный саатта машиненин үстүндө отуруш керек, 4 саат. Анан кийин кыймыл, лечебный физкультура деп коет, мындай ар бир иш чаранын оросунда бир 15-20 мүнөттүк физзарядкалар жасалып турат эле. Азыр андай кылынбайт да. Азыр деген нагрузканын үстүндө нагрузка менен иштешет, 12 сааттап иштейт. Бул бир эле көзгө эмес. Бул моюн омурткаларга, бел омурткаларга нагрузка берет. Өзүңүздөр билесиз, омуртканын ичинде жүлүн бар, жүлүн системалык таасир этет. Ички органдарга, особенно жанагы отуруп тиккенден кийин бул таз органдарына көбүнчө нагрузка болот. Бул жыныстык катнаш маселесине да алып келиши мүмкүн. Жанагындай циркуляция, жана кан алмаштыруу жүрбөгөндө мындай застойный процесстер деп коет, ошолор жанагындай онкологиялык ооруларга да алып келиши мүмкүн. Ал эми бутубуздун жардамы менен тигүү машинасын иштетүү менен бирге буттун булчуңдарынын чыңалуусун алып келерин жана негизи эмеде жанагы машина тигүүчүдө азыр деген көбүнчө бут аппарат электронный эме болуп атпайбы, электрический. Ошол постоянно напряжение болгондо колдо да бутта да туннельный синдром деп коет. Ошол колду бутту иштеткен нерв нагрузкада иштеп, кийин чарчап калат дагы, буттун кыймылдашы, белдин колдун кыймылдашы дагы бузула баштайт дагы, жана невралгия деп коет, ошол неврологиялык ооруларга да алып келет бул. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар. Ошол эле учурга калыпка келтирүү упражнениялар болуп туруш керек. Андан тышкары бизде тигүү цехтеринде ошол иштеп аткан адамдарга отпуска берип, эс алдыруу, калыпка келтирүү, санаторий курортный леченияларды рекомендовать этиш керек. Назира айым көптөн бери тигүүчүлүк менен алектенет. Тигүү цехинде дайыма бир орунда олтуруп иштөө кандайдыр бир деңгээлде ден соолукка терс таасирин тийгизеби деген сурообузга ал ден соолукка албетте болот. Биз баягы убакыт саат менен иштешибиз керек. Анан биздин жумуш чаң болгон үчүн күнүгө өзүбүздүн баягы ден соолубузга сүт ичебиз, айран ичебиз дегендей. Анан өзүбүздүн ден соолубузга да кам көрөбүз. Отурган жумуш болгон үчүн кечкисин барганда кичине гимнастика, эртең менен үйдөн чыгып келатканда да кичине бутубузду кыймылдатып гимнастика жасап турабыз да. Электр кубаттуулугу жок биз жашообузду элестетүүбүз кыйын. Артыкчылыктары менен бирге эле электр энергиясынын зыяндуу жактары дагы бар. Бүгүнкү күндө тигүү цехиндеги электр кубаттуулугу адамга канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизиши мүмкүн? Биринчиден, любое электричество бул облучение, да? Электронный жанагы электрический заряддар таасир этет да. Бир адамдын өзүнүн электрондук полеси бар, ошого тигил нагрузка менен болсо ал таасир этет, бул бир. Экинчиден, машина тигип атканда чыгып аткан чаң, ал чаң көзгө да, мурунга дагы, денеге дагы таасир этет. Бул аллергиялык көрүнүштөр. Акыркы жылдары өзүңүз билесиз, тенденция аллергиялык ооруларга аябай көп. Ол үйдө тиккен машина, цехте тишкен машина экөө бирдей эле таасир этет. Ал эми тигүү цехинде иштеген Назира айымдан сиздин кесибиңиз болгон тигүүчүлүк ден соолугуңузга таасирин тийгиздиби деп сураганыбызда. Кудайга шүгүр, азырынча андай нерсе билине элек. Бирок кээ бирлер бутубуз ооруйт дейт. Азыр эми жакшы машинкалар чыгып калбадыбы? Без мотора болупчу, шамал үйлөбөйт. Ошон үчүн да мындай ишкананы иштеткен адамдар дагы ошо швеялардын эмесине карап, мындай өзүлөрүнүн кеңештерин айтып турушат да, андай кылга, мындай кылга депчи. Ал эми ар бир курулуш тармагында иштеген замандаштарыбыз жумуш учурунда өз коопсуздугун камсыздаган шарттарга көңүл буруу керек. Анткени курулушчу өзүнө көп травмаларды алышы мүмкүн. Бул этият болуп иштебесе, жыгылуу ар кандай травмаларды алып келиши мүмкүн. Ошондой эле бул курулушта иштегенден чаң болот постоянно. Чаңда ар кандай аллергиялуу оорулар болот. Мында бронхиальный астма болушу мүмкүн. Ошондой эле сыртта, суукта иштеген үчүн көп мындай өнөктүү бронх оорулары болушу мүмкүн. Ошондой эле краска эмеге
аллергия болушу мүмкүн, денесине ар кандай сыптар чыгып, ошондой эле дем алуусу кыйындап, жөтөл болуп, ушул ооруларга кабылышы мүмкүн. Курулуш иштеринде түркүн түстүү боекторду пайдаланууда адамдын ден соолугуна терс таасирин берет. Бул учурда аллергия пайда болот. Ал эми бул дарттын белгилери? Аллергия болгондо жөтөл болушу мүмкүн. Мында биз жандай эмеси жок, мокрота, сухой мокрота деп коебуз. Какырык жок эле жөтөлүп жүрө бериши мүмкүн. Ошолдон пайда болушу мүмкүн. Денесине ар кандай сыптар пайда болуп, ошондо кычышып, ошондой пайда болушу мүмкүн. Кайрылышат, анан убагында жардам берсең, анын баары көзү кычышат, көзүнө чаң, пыл түшүп калышы мүмкүн. Анан тиги мурду бүтүп, насморк постоянно. Бул дагы ошо аллергия ооруларынын катарына кирет. Гүлзада айым 11 жылдан бери сулуулук салонунда иштейт. Чач тарач менин сүйгөн кесибим. Ошону менен бирге бул кесип биздин организмибизге терс таасирин тийгизбей койбойт дейт. Бутка күч келет, жакшы учурунда алдын албасаң варикоз деген ооруга чалдыгасың, анысы бар. Ашказандын оорусуна чалдыгышы мүмкүн, анткени туура тамактана албайбыз, учуру менен тамактанганга убактыбыз жок да. Обед деген, завтрак деген, иногда ужин деген да жок болуп калат. Обед, завтрак, ужин бир болуп калат. Бир өңдөн бир өңгө которгондо краска менен күйгүзгөндө супра менен иштейбиз. Ал супра деген терс жактары бар да. Ошолордон аллергия болушу мүмкүн, ар кандай дыхательный системага эмеси кетет, терс таасири кетет да. Аны деген алдын алыш үчүн өзүнүн коопсуз жагын сактаган эрежелер бар. Жанагы адамдарды тейлеген мекемелерде дайыма кечке буттунда турушат эмеспи? Ошол салондо, парикмахерскийде иштегендер көбүнчө кечке чейин 8 саат, 10 саат, 12 саатка чейин тикесинен тик турат. Ошон үчүн үйгө келгенде бул жай мезгилинде, эгер жайкы мезгил болсо, жумуштан келип бутун ванна жасап, муздак суу менен ванна жасап, анан кийин үйдө бирөө жарым боло турган болсо, подушканы коюп, бир өзүнүн денесинен бийигирээк кылып коюп туруп, анан буттун учунан, баш бармактын учунан жанагы булчуң эттерге чейин, тизеге чейин массаж кылыш керек, сүрүү массажын кылыш керек. Себептен кан тамырлардын кан айлануусуна жардам бериш керек да, ошондо жанагындай ишиктер болбойт. Анан кийин кыш мезгилинде наоборот, жылуу суу коюп, жылуу сууга ванна жасап, ошондой эле массаж кылып, ошондой эле абал коюш керек. Минимум 15 мүнөт, максимум жарым саатка чейин. Ошондо бут дем алат, өзүнүн эмесине келе түшөт, калыбына. Негизи биздин тармактын жакшы жактары бул өзүңө жаккан иш. Мындайча айтканда бул чыгармачылык, кызыктуу. Негизи аял киши боенгондон кийин, өзүн сулуу сезгенден кийин өзүнө ишенимдүү болуп калат. Ошонусу жагат, ар бир кардарды биз сүйүнтүп тургандыгыбыз жагат, бактылуу кылгандыгыбыз жагат. Ошол ар бир жумуштан мындай өзүбүзгө эргүү алабыз да. Ал эми терс жактарын айта кетсек, бул кайра эле көбүнчөсү ойлойт, салон тармагында иштесе жеңил желпи жумуш, көп деле ден соолугуна таасир бербейт деп, бирок ар бир мындай айтканда салондун тармагынын өзүнүн өзгөчөлүгүндө парикмахерлердин буту ооруса, ал эми биздин визажисттердин көбүнчө мындай далыбызга күч келет, остеохондрозго алып келет, омурткага күч келет. Анткени биз дайыма клиентке мынтип кичине эңкейгенсип иштейбиз да. Ошондуктан сунуш
массажисттерге барып туруш керек, көбүнчө спорт менен машыгыш керек. Постоянно туруп иштеген үчүн бутта варикоз болот аларда. Аларда деле остеохондроз оорусу, постоянно жел, фен менен иштеген кыздарды көрүп атпайбызбы баары? Постоянно колу бир эмеде иштелет. Ошондо невралгический, остеохондрический ошондой оорулардын баарын алып келет, постоянно оорушат. Алар анализ берип, общий анализ көрөтүп берип, гемоглобинди сактап туруш керек, өзүн карап анализден өтүп. Эң негизгиси баягы адам баласын бул планета энергиядан турат го. Адам баласына энергия деген бул тамактануу. Кесиптештериме кайрыларым, бул эме убактысы менен тамактанганга убактыбыз жок болсо дагы, жок дегенде творожок деген жанагындай бисквитный печеньялар бар, ошолор менен кичине подкрепиться кылып туруш керек да. Кардардан кийин мындай мини зарядка кылып турабыз. Колдорубузду кыймылдатып, моюндарыбыздын булчуңдарын жибитип, фитнеске барабыз. Мен көбүнчө өзүм сүзүүгө барам. Сүзгөндө ошондо колуң мындайынан көтөрүлгөндө далдарың жибип, кайра ордуна калыптанып келет да. Ар бир мезгилдин талабы болот. Бүгүнкү күндө компьютердик технология күчөгөн убак. Бирок бул технологиянын оң жана терс жактары бар дейт дарыгер. Компьютердик технология аябай чоң өзүнүн ордун ээлеп, мындан ары жана электронный здравоохранение, электронный образование баардык жагы электронный системага өтүп атпайбы? Бунун жеңил жагы менен терс жактары дагы күтүлүүдө, себеби деген ал организмге таасир этүү. Бул биринчи көрүү системасына, көздөргө. Биринчи очередь канчалык көп компьютер колдонсо, телефонду ошончолук көп колдонсо, гаджеттерди колдонсо, ал биринчиден көздүн кургатканына алып келет. Көз кургай баштайт, кытыша баштайт, жанагы аллергический конъюнктивит деп коет, ошого алып келет. Бул бир. Экинчиден көздүн көрүүсүнүн курчтугу пасаңдай баштайт. Канчалык эрте колдонсо бала, адам канчалык эртелик колдонсо, колдоно баштаса ошончолук эрте залал тие баштайт. Адистер 10-15 жылдан кийин технологиялык өнүгүүлөр өспүрүм балдардын ден соолугуна өтө чоң терс таасирин тийгизерин айтышат. Себеби деген жанагы ички мээнин давлениясы көтөрүлгөнү, жана көздүн көрүүсүнүн курчтугу пасаңдаганы, жана көздүн аллергия оорусунун көбөйгөнүн тастыктайт, орун алат. Андан тышкары канчалык балдарга эрте, кичинекей балдарга азыр деген жаш ата-энелер балдарын ыйлаганын, сооротуштун жөндөмүн билишпейт да, аларга сразу телефонун карматып коет да. Ошол экран көздүн канчалык жакын болсо, ошончолук нагрузка келет. Биринчиден облучение, экинчиден жарыктык көздүн курчтугуна залал тийгизет да. Даже бара канчалык көп колдонсо, көздү көрбөй калганга да алып келип коюшу мүмкүн. Көпчүлүк учурда көчөдө бара жаткан адамдын же жумуш ордунда турган адамдын кулагына кулакчын тагып алганын көрөбүз дейт дарыгерлер. Бул кийинчерээк адамдын дүлөй болуусуна алып келет. Бул азыр эле уже өзүнүн эмесин берип атат, таасирин. Себеби азыркы жаштар өспүрүм курактан баштап наушник колдонгону уже 18-20 жашка келгенде эле кулактын угуусунун курчтугу тозуп асая баштайт. Бу дагы жанагы көз менен кулактын курчтугу бара эрте ошондой проблемалар, кулактын угуусунун пасаңдаганы, жана орусча тугоухость деп коет. Алар дагы жашарышы мүмкүн. Бир 25, 30, 40 жашка барганда алар слуховой аппарат кийип калышы да мүмкүн. Ал эми дарыгер Гүлнара Назарбековна астма, аллергия, моон оорулары, нан бышырган, тамак даярдаган ашпозчуларда көп кездешкендигин айтат. Ошол жерде иштеген негизги адамдарды дайыма ысык, жана күндүн нуру урган сыяктуу эле ысык тап уруп коет да. Ал дагы облучение болуп эсептелинет. Аларды негизи 2 жылда бир текшерилип туруш керек. Алар негизи дарыгерлерге кайрылышат кандай учурда? Көбүнчө давление менен, бутунун варикозтору менен, омуртка оорулары менен, жана остеохондроз, шейний, арка омурткаларынын оорулары менен кайрылышат да. Анткени нанды бышырган учурда еще аллергический оорулар менен да кайрылышы мүмкүн. Анткени алар мисалы лепешканы, нанды жапканда оор камырды көтөрүшү мүмкүн. Өйдө ылдый болуп эңкейип кайра өйдө болушу мүмкүн. Ошол учурда бел омурткаларынын дисктери жабыркап,
омуртка ооруларынын пайда болушуна алып келет. Кечке буттарына туруп турушат көбүнчөсү. Ошон үчүн жанагы буттардын варикоздору пайда болуп кетиши мүмкүн да. Анан аябай ысык болгондо, ысык жерде нан бышырып, самсы бышырып, ал жер аябай ысык уруп турат. Анан сыртка кайра ар жака бир нерсеге сыртка чыгышат да, бүткөндөн кийин чыкканда аяк муздагыраак да, резко перемена болуп, сосудтары да изменение жүрүшү мүмкүн да, шамалдап сосудтары. Ошондон нервтери шамалдашы мүмкүн, ар кандай неврит болушу мүмкүн. Мисалы кулактары, моюндарынан, көк желкелерине жел туруп, ушундай оорулар менен да кайрылат да кээде. Андан сырткары нанды бышырып, мындай унду алар идиштерге салыштырганда баягы пылдар учат да. Ошолор барып аллергический ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн да, жанагы ундардын немелеричи мындай чаңдап кетет да. Ар кандай ринит, мурундун бүтүшүн, көздөрүн кычыштырышын, даже астмага чейин алып келиши мүмкүн да. Тамактан чыккан буулар, аларга ар кандай специялар, ар кандай краскаларды кошуп, ар кандай тамактарды жанагы бышырат да. Ошолордон жытына кээ бирөөлөр аллергия алышы мүмкүн, мурундун немелери кургап кетиши мүмкүн да, сухой болупчу. Мурун бүтө баштайт, андан кийин постоянно мурундун ичинде кургак корочкалар пайда болушу мүмкүн. Адамдар ошону мындай как будто кол менен чуккусу келип, тазалап алгысы келип турат, бирок тазаласа эле кайра пайда боло берет да. Бул да аллергический ооруга кирет да, мурундун ринит, аллергический вазомоторный ринит деп коет, ошого алып келиши мүмкүн ал дагычы. Постоянно ошондой буу болуп, эми ысыкта жүргөндөчү. Көрсөтүүбүздүн соңунда булгаары иштетип, түрдүү түстүү үй эмеректерин, буюмдарды даярдаган жана бут кийим оңдогон чебер усталар туурасында болмокчу. Эми бут кийим оңдоочу бул биринчи кандай материалдар менен иштешет? Биринчиден тери. Теринин спецификалык зат эмеси, жыты бар. Анын краскасы, клей. Бул бир сырттан таасир этүүчү нерсеси. Анан иш жасап атканда процесстеги бул адам бир формада, бир положенияда иштейт да, баягы эңкейип. Бул мындай учурда бел менен моюн көкүрөк омуртка көбүнчө жабыркайт. Ал жерде баш ооруга алып келиши мүмкүн, көз ооруга алып келиши мүмкүн, жүрөк ооруларга да алып келиши мүмкүн. Анан эң негизгиси бул колдун бара-бара толук кандуу иштеши бушулат. Ошон үчүн бизде дайыма медиктер, ортопедтер, травматологдор рекомендовать этет ушундай физикалык нагрузкада иштеген жана омуртка булчуңеттерде алар дайыма жанагындай гимнастика, разминкалар жасап туруш керек иш арасындачы. Антпесе бир поза, бир положение бул дайыма ошол органдын иштешине бузулушуна алып келет. Дени сак болот, күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.